Эми чакан ишкерлер кааласа патент болбосо КК менен иштей алат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирип, патент системасын кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Ал мурдагы системаны жаман деп айтууга болбой турганын, бирок балмуздак саткан менен контейнер иштеткен соодагерлердин бирдей салык төлөгөнү адилетсиздик экенин белгиледи. Албетте, мурунку процедураны биз жаман деп айтпайбыз. Алба тартип болсун, баардыгы салык төлөсүн, баардыгы учетто болсун, мамлекет баарын көзөмөлдөсүн деген жакшы идея болгон, бирок тилекке каршы биздин азыркы базарлар, инфраструктура, өзүндай контрольный система ага даяр эмес экенбиз. Ошондуктан азыр патент системасын кайтарабыз. Бирок патент системасында, урматтуу депутаттар, мурункуга салыштырмалуу бул порог болот. Мисалы үчүн мороженое саткан деле анан контейнерде обороты көп деле экөө бирдей төлөгөн бул адилетсиз да. Салык негизи бул адилеттүү болуш керек. Обороты көп болсо көбүрөөк төлөш керек. Давранбек Маматалиев 10 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келет. Ал өткөн жылы салык мыйзамына киргизилген өзгөртүүгө ылайык бирдиктүү салык режимине каттоого турган. Анда товардын жүгүртүүсүнө ылайык салык төлөп бир топ кыйынчылыктарга да туш болуп келген. Каарманыбыз кайрадан патент системасы ишке кирсе, жалпы ишкерлер үчүн ыңгайлуу болоорун билдирди. Биз товар алган жерден эм чек сурашыбыз керек, ону буякка алып келишибиз керек, ошондой иштер көп экен. Ошо немеден биз али иштен калып, онун аркасынан көбүрөөк чуркап калышка туура келди. Азыр мен наемнигим менен 15 миң, 16 миң нарак бераганда төлөйбүз. Патент кезинде ошо 14 миң, 15 миңге жетип төлөдүк. Өзү мындай алып караганда айырмасы жок өзү төлөмдөнчү. Немеси ишкердин убакыты көбүрөөк кетип калат экен, неменин налогдун аркасыначы. Ошол жерде айырмасы бар. Учурда Ош шаар боюнча жеке ишкер катары бирдиктүү салык режимине катталгандардын саны 11 миңден ашат. Алар товар жүгүртүүсүнө ылайык салык төлөп келишет. Анда товар жүгүртүү 30 миллионго чейин болсо 0,5%, 50 миллионго жетсе 1%, ал эми андан жогору болсо 4% менен эсептелет. Ошондой эле нөлдүк пайыз менен катталган жеке ишкерлер атайын ККМ аппараттарын орноткон. Дагы бир эме ставкасы бар, бул нулевой деп коет, бул жеңилдетилген. Мисалы, нулевой ставкада каттоодон өткөн жеке ишкерлер, аларда атайын багында талабы бар. Алар деген 2 гана жалдама ишкер иштетиш керек, андан көп алса уже болбой калат. Анан ККМ аппарат колдонуш керек да. Ошол негизин бардыгын сактап ата турган болсо, алар ошол нулевой ставкада дагы иштесе болот. Импорт кылган, экспорт кылган ишкерлер бул эмеге кирбейт да. Буларда только ошол стандартный ставкада турушат 4%. Анан жанагы услуга кылат го, кызмат көрсөткөндөр булар уже 4 жана 6% менен төлөшөт. Ал эми базардагы чакан жана орто ишкерлик менен алектенген соодагерлер патент системасын колдонуу жеңил экенин айтышып, кайра ага кайтуу жакшы чечим болот эле дешет. Патент жакшы. Берки кем ошого караганда патент жакшыраак да. Бизге удобныйраак барып эле эсептеп төлөйбүз. Буну басып, убактын кетип, эме эдинса түгөнсө ону салып, мындай эме көп убакытты көп кармайт экен. Берки патент ол жакшы. Канча төлөгөн уже белгилүү болуп билинип ошентип турат. Комитет жыйынында патент системасына кайтууга байланыштуу 700 миллион сомго жакын салыктык жоготуу болушу мүмкүн экендиги да айтылды. Мындан сырткары Шыкмаматов транспорт салыгы жокко чыгарылгандан улам жергиликтүү бюджетке түшпөй калган 1,4 миллиард сомду финансы министрлиги компенсациялай турганын кошумчалады. Биз анализ кылып эсептеп көргөндө, урматтуу депутаттар, бизде выпадение пайда болду. Анткени жанагындай процедураларды киргенде баары бир выпадение болот. Бирок биз ошол выпадение мамлекеттин ортосунда эки дилемма бар да. Либо ошо акчанын артынан кубалап процедураларды ooрлотуу, же болбосо выпадение болсо дагы бизнеске өзгөчө жанагы чакан жана орто бизнеске жеңилдик берүү. Чакан жана орто бизнес өзүн эркин сезсе, жеңилдик болсо, алар жанагында объявление көмүскөдөн ачыкка чыгууга шарты түзүлөт дагы. Биз убактылуу гана выпадение болуп, алар объявление болгондон кайра бизге пополнение болот. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 82.886 ишкер патент системасынан башка салык режимдерине өткөн. Бул соода саттык менен алектенгендердин 98%ын түзөт. Алардын ичинен 65.745 ишкер бирдиктүү салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын тандашкан. Ал эми өзгөчө салык режимине киргизилген Дордой жана Тураталы эл базарында иштеген 17.141 субъект өзгөчө салык режиминде катталган.
Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.